Эгер ар бир турист бизге Кыргызстанга келгенде, жаңы турист, ушундай бир баштыкты берсеңиздер жакшы болот эле. Буга 1 сом да бюджеттен кетпейт. Түшүндүрүп берейин. Ичинде Кыргызстан боюнча жакшы биздин жерлерибиз болсо, ал жерде Кыргызстан картасы болсо, ал жерде Кыргызстан боюнча атайын диск болсо, жана ошондой эле эгер биринчи келген турист агентство баягы инвестиция боюнча маалымат алыш үчүн ошолордун данныйлары болсо, биздин ошол туристтик полициянын данныйлары болсо, МЧС жана сиздердин данныйларыңыз болсо, ошондой эле мен жана айттым го, бюджеттен бир тиын акча кетпейт эле. Себеби эгерде бул жерге жана реклама түрүндө болгон отелдердин, болгон ресторандардын сүрөттөрүн алып туруп реклама катары алып койсоңуздар, ушунун баардыгын бекерлеп алып берет эле. Ушуну сиздер келгенде погранслужба ар бир турист өткөндө, биринчи турист, биринчи жолу бизге Кыргызстанга келип аткан туристке ушундай баштыкты берип койсок эң жакшы болот эле деген бир сунушум бар. Парламенттик шайлоо качан болоору айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 октябрда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы кабыл алды. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу 2020-2021 жылдарда Жогорку кеңешке жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого даярдыктын жүрүшү талкууланды. Нуржан Шайлдабекова маалымдагандай, жакынкы 2 жылдын ичинде шайлоо мыйзамдарына ылайык өлкөдө төмөнкү шайлоолорду өткөрүү пландалган. 2020 жылдын апрелинде 31 жергиликтүү кеңешке шайлоо, 2020 жылдын октябрында Жогорку кеңешке шайлоо, 2021 жылдын апрелинде 417 жергиликтүү кеңешке шайлоо, 2021 жылы 4 жергиликтүү кеңешке шайлоо айылдык. БШКнын төрайымы 2020 жылдагы шайлоолорго даярдыктар боюнча бардык иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн убакыт талап кылынаарын жана кезектеги шайлоолордун мөөнөтүн сактоону эске алуу менен пландаштырылганын белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу жолу менен партиялык системаны бекемдөө боюнча алдыга коюлган милдетти эске салды. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарынын жаңычылыктары боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин натыйжалуу жүргүзүүнүн, жарандардын шайлоо системасына ишенимин жогорулатуунун жана шайлоо комиссиясынын ишинин ачыктыгын камсыздоонун зарылдыгын белгиледи. Марал ФМ KG сайты. Кыргызстандын өкмөтү жыл айыгына чейин ЭЭПке кирбеген мамлекеттерден алып келинген автоунаанын бажы төлөмү боюнча жеңилдетилген мөөнөттү узартуу маселеси менен Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө кайрылууну пландап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн ЭЭПтеги өкүлү Алмаз Сазбаков билдирди. Эске сала кетсек, жеңилдетилген бажы төлөмдөрүнүн мөөнөтү ушул жылдын 31 декабрында аяктайт. 2020 жылдын 1 январынан тарта бирдиктүү бажы тарифи күчүнө кирет. Жыл этегине чейин кайрылабыз, маселе ЭЭПтин аянтында чечилет, деди Сазбаков. Ал белгилегендей, долбоордун документинде тарифтердин кандай болоору жазылбайт. Биз үчүн эң башкысы алып таштоого уруксат беришсе, ал эми тариф кандай болоорун өзүбүз чечебиз, деди ал. Мамлекеттик бажы кызматы кийинки жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанга ташып келинген автоунаалардын бажы төлөмү кескин өсөөрүн билдирген болчу. Спутник KG сайты. Жалал-абадда жеңил унаа менен оор жүк ташыган унаа сүзүшүп 5 адам ооруканага жеткирилди. Буга чейин Жалал-абад облусуна караштуу Нокен районундагы Ленин айылында жеңил унаа менен жүк ташыган унаа сүзүшкөнүн күбө билдирген. Бул жол кырсыгы боюнча Жалал-абад жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү буларды билдирди. Бүгүн 16 октябрда саат 14 чамасында Нокен районуна караштуу Нокен айыл өкмөтүндө жол кырсыгы катталган. Анда Део Матис унаасы оор жүк ташыган унааны барып сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаадагы 5 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алып, аймактык ооруканага жөнөтүлгөн. Учурда жол кырсыгы боюнча маалыматтар такталууда, деп билдирет басма сөз кызматынан. Кыргызстанда алдоо жолу менен жарандардын мүлкүнө ээ болгон киши Москва шаарынын аймагында жашырынып жүргөн жеринен кармалды.
ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда Москва шаарынын аймагынан Ош облусунун тургуну 1978 жылы туулган Жаран кармалды. Ал жасалма документти атайылап пайдалануу менен документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды кол менен жасоо, даярдоо, берүү же пайдалануу беренеси боюнча айыпталып издөөгө алынган. Шектүү 2010 жылы жеке нотариус менен алдын ала сүйлөшүп алып, турак жайдын ээсинин жеке макулдугу жок, өзү үй ээсинин колун жасап койгон. Андан соң кылмыштуу жол менен кыймылсыз мүлктү өзүнө ыйгарып алган. 2012 жылы кылмышкер кыймылсыз мүлктү банкка коюп, 300 000 сом мөлчөмүндөгү насыяны өз жубайына каттаган. Андан соң акча каражатын алгандан кийин өз керектөөсүнө коротуп, банкка материалдык чыгым келтирген деп айтылат маалыматта. Элдик медиа сайты. Дженнифер Энистон бир сүрөтү менен Инстаграмды жарды. Голливуд актрисасы Дженнифер Энистон Инстаграмдан аккаунт ачып, бир сүрөтү менен эле социалдык тармакта популярдуулукка ээ болду. Ал баракчасына 25 жыл мурун «Достор» деген сериалына тартылган кесиптештери менен түшкөн сүрөтүн киргизген. Сүрөткө Корни Кокс, Лиза Кудроу, Метта Леблан, Мэттью Перри жана Дэвид Швеймер менен түшкөн. Эми биз Инстаграмда да досторбуз. Инстаграм кандай деп Энистон сүрөттүн алдына жазып койгон. 17 сааттын ичинде постко 8 миллиондон ашык лайк басылып, Энистондун аккаунтуна 6 300 000 ашуун колдонуучу катталган. Булак Назар Ньюс Кейджи сайты. Медицина билбейт, мен билем. Арстан АЛАЙДЫН шакирти Рано Арапова ракты айыктырам дейт. Киши аламдын энергиясынан жаралат. Ошондуктан жараткандын милдетин аткарып, Кудай киши боло алат деп Арапова бүгүн 16 октябрда басма сөз жыйынын өткөрдү. Ал Арстан АЛАЙДан жогорку психология билимин алып, ракты кантип айыктыруу керектигин билиптир. 2017 жылы Lancet журналында жарыяланган изилдөөлөр боюнча рактын ар кайсыл түрүнөн 4,5 миллион киши каза болгон. Медицина дарттын белгисиз этиологиясын, туташтырган ткандын системалуу кеселдерин, психикалык жактарын билбейт. А мен билем. Канчалык киши эртерээк алам энергиясын түшүнсө, ошончолук тез сакайып кетет, деди врач айым. Ал дагы Арстан АЛАЙДын сөзүн кайталап, 21 кылымдын башында алам күчтөрү инопланетяндардын кебетесин алып жерге түштү. Көзгө көрүнбөгөн күчтөр суунун, жердин, оттун курамында бар деп салбадыбы. Ошондой эле Арапова бул кылымда киши денесинин анатомиясы астрологиянын милдетин аткарып, энерго өткөргүч болуп калаарын айтты. Номер 4 үй бүлөлүк медицина борборунун медайыма Сейнебүбү Кудайбергенова Паркинсон оорусу менен ооруганын, анан теледен Арстан АЛАЙДы көрүп, ага барып, жогорку психология билимин алгандан кийин айыгып кеткенин айтты. Бир лабораториянын лаборанты Анара Абылалиева да жатындын миомасы менен ооруп, Арстан АЛАЙга барып, билим алгандан кийин айыгып кеткенин айтып олтурат. Кыскасы, Арстан АЛАЙды атайын экспертизадан өткөрөбүз дегенден кийин тарапташтары коргоп чыга баштады көрүнөт. Булак Кыргызстуу Кейджи сайты.